Azıcık sarılma. Ukam balasıyla gece 6. pazar günü ukam gelip apama kahve alıp gideyim de balası taşlap gitken şimdi böyle olup kaldı. Kiçinesi, İki işte. Uzun ukam, kiçineki ukam marasya da oldu. O park içine yemek gelir deyip yetiştiler. Apаңыз şu neverelerin karap kalgan eкен da. Apam singdiğim var. Ekinci akamın kızı var ile. Şular var ile şundayım oldur. Geçeli silöşkömün gündügele silöşüp yetip durat dilek. Geç kurun şol çoğukam beni silöşkömün. Hadi silöşüp yemeğiyle öyle. Çakşınayla yemek kılgamız. Şu yetti menen şu çoğukamın kolunda menin kızım benim balam. Ananın şu kızım çalıp kaldı. Эки миң жыйырма алтынчы жылдын 5 март күнү биздин Өзгөн райондук бөлүмгө түнкү саат 1:50-дө диспетчерге маалымат келип түшкөн. Карабал айыл аймагынын Мырза Арык айылында турак үй күйүп жатат деген. Жерине биздикилер 14 мүнөттө жеп келген, өзүбүздүн бөлүм сразу жумуштарын баштап атканда уже бул өрт түнкү саат 1:30 эле башталган экен. Биздин балдар толук кандуу эки пожарный машина келип иш алып барган бул жеринде. 2:40-та уже курчоого алып, 3:50-дө толук кандуу өчүшкөн. Өртчү боюнча маалыматыбыз ушундай. Алдын ала маалымат боюнча электричестводон чыкты деген азыр предварительно ошондой аныктап атабыз. Анан 10 күндүн ичинде толук кандуу корутунду берилет эмнеден чыккандыгы. Азыр эксперттер менен бир сыра өзүлөрүнүн жумуштарын алып бүтүргөндөн кийин анан кагаз түрүндө беришет корутунду менен. Канча адам болгон ичинде? Ичинде 4 энеси менен 6 болушкан. Энеси менен дагы бир небереси болгон 2010-жылкы. Алар ушу терезеден чыгып кеткен. Калган 2018, 20, 21-жылкы 4 небереси наркокомнатада башка бөлмөдө жашашкан. Ошол бөлмөдө булар уже каза болуп калган да. Уланып элечи. Күйүк да калган. Канчада өчүрдүңүздөр силер? Биз 3:50-дө толук кандуу өчүрдүк. 2:40-та уже курчоого алганбыз биз. Биз тараптан аталчу жумуштар өз убагында эле аткарылган. Биз тараптан эч кандай неме болбойт. Бирок маалымат бизге кичине кечирээк түшүп калган да. Үй толугу менен күйгөнбү ошондо? Жок, үй 70% күйгөн. Үйдүн ичи толук күйүп бүткөн. Азыр эми өзүңүздөр деле көрүп атасыз, дубалдар эле калган.